Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта арифметикалык орто сан менен геометриялык орто сандын толук түрүн өтөбүз. Ошондо бизде n сан бар. A1, A2, A3, A4төн A-ге чейин. Бул сандардын арифметикалык орточосу бардыгынын суммасы A1ден A-ге чейинки бардык сандардын суммасы, анан аны nге бөлөбүз. Бул арифметикалык орточосу. Геометриялык орточосу, арифметикалык орточосу, геометриялык орточосу бардыгынын көбөйтүнчүсү, анан эндин тамыр астында. Канча сан болсо, ошончонун тамыр астында. Бул барабарсыздыкта арифметикалык орточо сан дайыма геометриялык геометриялык орто сан геометриялык орто сандан дайыма чоң же барабар. Анан эгерде ар бир эйбирлер ошондо A1ден A-ге чейинки бардыгы бири-бирине барабар болгондо гана арифметикалык орточосу менен геометриялык орточосу барабар болот. Геометриялык орточосу барабар болот. Анан арифметикалык орточосу жана геометриялык орточосу барабар болгондо бардыгы A1ден A-ге чейин бардыгы бири-бирине барабар болот. Ошо бүт бардыгы барабар болгон гана учурда ошондо арифметикалык орточосу менен геометриялык орточосу барабар болот. Андан калган башка варианттарда арифметикалык орточосу дайыма чоң. Эми биз суроолорду чыгара баштайлы. Бүгүнкү карай турган биринчи сурообуз. Бизде 5 сан бар. Ошондо 1, 2ден 9, анан пинин 5-чи даражасы. Пини баарыбыз билебиздер, пи деген 3.147 деп узарып кеткен узун аягы түгөнбөйт, ушундай сан. Эми биз ушулардын арифметикалык орточосун табабыз биринчи. Арифметикалык орточосун суроодо ушу арифметикалык орточосун жана геометриялык орточосун тапкыла деп атат. Арифметикалык орточосу бардыгынын суммасы, ушуна 1 кошулган 2ден 9 кошулган анан общий канча бар болсо ошончо бөлөбүз. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5 бар. Ошондо 5ке бөлөбүз. Бул барабар. Биякта жалпы бөлүүчүсү 6 болот. Ошондо буга 6-ны көбөйтөбүз. Буга ошондо 3-тү көбөйтөбүз 6 болуш үчүн. Буга 2-ни көбөйтөбүз 6 чыгыш үчүн. Ошондо жалпы бөлүүчүсү 6 болду. Ошондо муну 6га көбөйтсөк, 1-ди 6 көбөйтсөк 6 кошулган. 9-ду 3-кө көбөйтсөк 27 кошобуз дагы. 4-тү 2-ге көбөйтсөк 8 кошобуз. Бияка 1 эле өзү эле калат. 1. Анан кошулган бул пи 5. Пайдын 5-чи даражасы. Анан бүт бардыгын 5ке бөлүнөт. Эми биякта
6-га 27-ни кошсок 33, ага 8-и кошсок 41, 2-ни кошсок 42. 42 бөлүнгөн 6 кошулган пинин 5-чи даражасы бөлүнгөн 5. Бул барабар. 42-ни 6-га бөлсөк, ошондо 7 чыгат. 7 кошулган пинин 5-чи даражасы бөлүнгөн 5. Жобу бул. Эми мунун геометриялык орточосун табалы. Геометриялык орточосу. Геометриялык орточосу бардыгынын көбөйтүнчүсү. Анан канча сан болсо ошончонун тамырасын. Ошондо бизде 1, 2, 3, 4, 5 сан бар. Ошондо тамырасында 5. 5-тин тамырасында. Ошондо баарын көбөйтсөк, 1 5-тики өзгөртө албайт көбөйтүндүдө. Ошондо 9-га 4-тү 1-ди көбөйтсөк 36 болот. 9, 9, 4, 1-ди көбөйтсөк 36. 2-ге 3-тү көбөйтсөк 6, 6, 6-ны көбөйтсөк 36. Көбөйтүлгөн пинин 5-чи даражасы. Бул барабар 36 менен 36 кыскарат. Анан тамырасында 5-тин пинин 5-чи даражасы калат. Тамырасындагы 5 менен бул даражадагы 5 кыскарып кетет дагы, пи жалгыз калат. Ошондо бул геометриялык орточос. Арифметикалык орточосу менен геометриялык орточосу арифметикалык орточосунан геометриялык орточосу дайыма чоң же барабар болот. Аны билебиз. Эми кийинки суроого өтөлү. Биздин кийинки суроодо А кошулган Б кошулган С, А, Б кошулган BC кошулган CA. Бул чоң же барабар 9 ABC'ден. Бияктан биз орто сан барабарсыздыгын A плюс B плюс C'ни чыгарып алыш үчүн ABC'ге колдонуп көрөлү. Ошондо A, B, C'ге колдонсок, ошондо арифметикалык орточосу баарын суммасы бөлөбүз 3-кө чоң же барабар геометриялык орточосуна. Ошондо 3-түн тамырасында A көтүлгөн B көтүлгөн C. Эми бияктан бизден AB, BC, CA'ди чыгарып алыш үчүн, баарын суммасын чыгарып алыш үчүн, булардын суммасын чыгарып алыш үчүн ал үчөөнүн орто сан барабарсыздыгына салып көрөлү. Ошондо ушу үчөөнү муну салганбыз. Эми муну орто сан барабарсыздыгына салсак, АБ кошулган БС кошулган СА муну 3-кө бөлөбүз. Бул чоң же барабар бардыгынын көбөйтүнчүсү. Эми бизде муну менен мунун көбөйтүнчүсү турат. Ушуну чыгарып алыш үчүн биз муну таптык, анан муну таптык. Ушул экөөнү бири-бирине көбөйтсөк, муну көбөйтөбүз буга. Бул чоң же барабар, мынакей экөөнүкү тең чоң же барабар болчу. Эми муну жазабыз. Эми муну
Бияктан астында 3'tü көйтсө 9 болот. Бул чоң жабыры бар. Биякта тамырлар бирдей, ошон үчүн муну көбөйтүүнү болгон үчүн общий тамырга алып жасап коет. Ошону тамыр астында 3, общий тамырда А, Б, С көйтүлгөн А, Б, С, С, А. Так, бияна жазайын эми. Эми бул 9'ду барапарсыздыктын оң жагына алып келсек, бул көбөйтүү болуп өтүп келет. Ошондо чоң жабыры бар. 9 бияна көбөйтүү болуп өтүп келди. 9 көбөйтүлгөн 3 тамыр астында. Ошондо бизде Адан 1, 2, 3'ө бар. Анын 3-чү даражасы. Б'дан 1, 2, 3'ө бар. Б'нын 3-чү даражасы. S'дан 1, 2, 3'ө бар. S'нын 3-чү даражасы. Ошондо 9 көбөйтүлгөн 3 тамыр астында. Бүт баарын даражасы бирдей болгон үчүн кашанын сыртына чыгарсак болот даражасын. Ошондо кашанын ичинде А, Б, С, сыртында 3-чү даражасы. Тамыр астындагы 3 менен даражадагы 3 кыскарылат дагы. Ошондо А, Б, С калат. Барапарсыздыктын сол жагында бул сан бар. А, Б, С. Ошондо бул биз далилдей турган көрүнүш. Биз бул барабарсыздыкты далилдедик. Эми биз кийинки суроону карайлы. Кийинки суроодо ушуну далилдеш керек. Биз орто сан барапарсыздыгын бул могу сумманы чыгарып алыш үчүн А куб, Б куб, С кубка колдонуп көрсөк, ошондо А куб кошулган Б куб кошулган С куб 3'кө бөлсөк, бул чоң жабыры бар. 3 тамыр астында А куб, Б куб, С куб. Ошондо бияктан тамыр астынан бул даражалар бүт баары бирдей болгондугу үчүн кашан сыртына чыгарсак, эми тамыр астында 3 менен даражадагы 3 кыскарат дагы. А, Б, С калат. Ошондо бул 3'тү барапарсыздыктын оң жагына өткөзсөк, 3 көбөйтүү болуп өтөт. Ошондо А, Б, С, сол жагында А куб, Б куб, С кубтун суммасы. Ошондо биз муну таптык. Бирок барапарсыздыктын сол жагы биз тапкан нерсеге окшошпойт атат. Ошондо биз биринчи А куб, Б куб, С куб деп алган орто сандан пайда чыкпады. Анда башкача кандай кылып көрсөк болот? Биз деген могу А квадрат Б, Б квадрат С, С квадрат Аны
табышыбыз керек. Кантип тапсак болот аларды? Биз бияктын арифметикалык ортосучу сан кылып таап аттык эле. Эми барабарчылыктын сол жагын издеп көрөлү. Муну чыгаралаш үчүн биз геометриялык орто санды колдонолу ошондо. Могу геометриялык орто сан болсун. Ошондо геометриялык орто сандан бизде а квадрат б чыгып атат дейли. Ошондон биякта кайсы сандар болуш керек? Ошондо биз 3 сандан кылып колдонсок, мисалы, ичинде биз деген могу а квадрат бны а б деп 3 сан кылып алсак, ошондо тамырасында 3төн а чыгыш үчүн а куб болуш керек. Ичинде бияктан а чыгыш үчүн а куб болуш керек. Мындан б куб болуш керек. Ошондо биз азыр орто сандардын барабарчылыгын а куб б куб колдонуп көрөлү. А куб б куб колдонсок, ошондо а куб кошулган б куб, муну 3 бөлөбүз. 3 менен тамырасындагы даража 3төр менен бул тамырасындагы 3 кыскарат. Анткени бүт барында 3төн бар. Ошондо а көтүлгөн б калат. Бул а квадрат б. Мына бизде а квадрат б чыкты. Эми б квадрат сини чыгаралы. Б квадрат сини чыгарыш үчүн биз б куб бдан экөөнү, анан с кубту барабарчылыкка салабыз. Ошондо б куб кошулган б куб кошулган с куб. Бул барабар тамырасында 3 менен даражадагы 3төр кыскарат дагы. BBC кылат. BBC b квадрат c. Эми c квадратын табыш керек. Анын үчүн c куб а кубту колдонолу. Бул барабар биякта тамырасына 3 менен даража 3төр кыскарып туруп, c калат. c квадрат a. Эми бизде бул сандардын суммасы болуп атат. Ошон үчүн биз бул тапкан 3 барабарчылыкты бири-бирине кошсок, ошондо бизде бүт баары тең чоң же барабар. Ошондо биздин барабарчылыктагы чоң же барабар болот дагы. Оң жагында могулардын суммасы, сол жагында булардын суммасы. Бизде бардыгы тең 3, значит, жалпы бөлүүчүнү 3 кылып алабыз. Ошондо жалпы бөлүүчү 3. Анан а кубтан 1, 2, 3 бар. 3 көбөйтүлгөн а куб кошулган б кубтан 1, 2, 3 бар. 3 көбөйтүлгөн б куб кошулган с кубтан 1, 2, 3 бар. Ошондо 3 көбөйтүлгөн с куб. Бул чоң жагы бар. А квадрат б кошулган б квадрат с кошулган с квадрат а. Эми бияктагы 3 менен бүт бардык 3төр качан сыртына чыгып туруп, ал 3 менен бул 3 кыскарат. Ошондо бизде
A куб qo'shilgan B kub qo'shilgan C kub qiladi. Ova, biz A kub, B kub, C kubni summaсын topgan harakat qildik. Shuni bu yoq bu cho'ng bundan A kvadrat B qo'shilgan B kvadrat C qo'shilgan C kvadrat A. Shunda biz buni chiqardik, dalil dedik. O'shentip bugungi saboq bitdi. Saboqqa chiqqanlaringizlarga cho'ng rahmat. Keyingi saboqqa cheyin görüşkөнчөктү.